Новотелдин залы толуу ушундай иш-чараны август айында мен кыялданган болчумун. Августта Новотелде ушундай иш-чара өткөрсөк экен деп анын арендасын ойлоп туруп, кандай болор экен деп койгом да. Бирок баягы жакшы ниет кылсам жолу өзү ачыла берет деп, ушу августка келип ушул иш-чара болуп калганына таң калып суктанып отурам. Жакшы ниет кыла берели, жараткан берет экен. Анан өзүмдү кыскача тааныштырып кетсем, мен англис тилчи мугалиммин. Агайыбыз айткан жанакы жайларда окуп келдим. Бирок эң сыймыктануу менен айтканым, мен номер 3 эксперименталдык гимназиянын 1-класстан 11 класска чейин окуп бүткөн бүтүрүүчүсүмүн. Анткени ошол жерде үйрөнгөн көндүмдөр күндө окууда керек болду, университетте керек болду, турмуш курганда, мамиле курганда керек болду. Азыр эл аралык деңгээлде иштеп жүргөнгө дагы керек болуп жатат. Сиздерге да айтып берейин, эмнеси керек болду экен, эмнеси жакшы экен, үйрөнүп алсаңыздар, биз көргөн жакшылыкты баардык ар бир мекендешибизге дагы көрөбүз. Анан кантип аны бөлүшүп жүрөсүң десеңиздер, агайыбыздын ата-энелер мектебини онлайн форматка өткөргөнбүз. Онлайн ата-энелер мектебинде ай сайын жүздөгөн ата-энелер окуп, мына уже 10 миңге жетип калды саны. Ата-энеси окуган балдар бактылуу деп айтам да мен. Элестетсеңиз, ата-энеси күн сайын окуп өзүн өзү тарбиялап турса, балдарыбыздын канчалык потенциалы өсөт. Экинчиси, жана агайыбыз тааныштырган акылым кегин маданияты курсундагы онлайн форматка өткөрүп, ал жактан дагы мугалимдер, ата-энелер эң таң калыштуусу Европа, Германия, Прага, Москва, Казакстан, Мальдивы, кыргыздар бүт дүйнөгө тарап кетиптирбиз да. Анан алар баары билим мигранттары деп билем, Корея, ошол жактан көп катталып окушат. Анткени алар Кыргызстандан сыртка чыкты да, биз белгилүү бир чөйрөнүн ичинде элден кем эмес, баары ушинтип жашап атат деп жашай беришибиз мүмкүн. Алар сыртка чыккандан кийин баласынын тарбиясына, билимине башка элдер канчалык маани берет экендигин көрүп, анан шашып калышат да, кайда окусам, канча окусам деп. Бирок тилден, түшүнүктөн кыйналгандыктан, анан экинчи чети, ушу 3 эксперименталдык гимназиянын окуучулары дүйнөлүк деңгээлде жакшы эле окуп иштеп балдарын тарбиялап жүрүшөт го, ушулардан окуйлу деп көп окушат. Эми менин бүгүнкү темам билимге сапар деп аталат. Бул китептин автору Мадаминова Гульсара. Мен өзүмдү жана сиздерди дагы, ар бир адамды ушу билим кемесинде сүзгөн, океанда сүзгөн кеме сыяктуу элестетем. Эгер жашоом меники билимге сапар деп элестетсек, чынында анын артынан өтө көп жакшылык келет экен. Айтып берейинби, мени ошо билимге сапар алгандыгым, кайсы өлкөлөргө алып барып, ал жерден эмне сабак алып, анан аны Кыргызстанга кантип алып келдим. Кызыктуу эле темабы? Сен айтып берейин. Жанагы Кыргыз Туркманбаш университетинде окуп жүргөндө Кыргызстандан 5 эле кызды тандап туруп, Америкада грант менен окутуп келебиз деген Study of United States Institute on Women Leadership программасы чыкты. Анын элдин баары менден кыйын болсо керек, мен ортодон төмөнкү студент болсом кантип өтөм деп аттым. Бирок Pedagogical Innovations of Kapil Madaminov 3 эксперименталдык гимназияда бизди башкача окутчу, балдар өз алынча билим алганды үйрөнчү. Анан биздин ата-энелер бир айда бир келип, балдарды үйдөн окууга шыктандырууну, балдар менен туура сүйлөшүүнү үйрөнүп кетишчү. Анан биздин мугалимдер дагы жаш мугалимдер мектебин уюштуруп алып, ар жума сайын окушчу. Мен эгер Америкага окууга алсаңар, менин өмүрлүк планым бар да, өмүрлүк план коюп жашаганды үйрөтүшкөн бизге мектепте. Ошол максатыма жеткенге окууңар жардам берет, бирок мен силерге, силердин окууңарга келген студенттерге бере турганым да бар деп могуларды айтып бергем да. Анан карасаңыз, ошо мен номер 3 эксперименталдык гимназияда окуган сабактарым мени Америкада окууга өткөрүп жиберди. Жана айткан сөзүм далилдендиби? Өмүр бою мага жакшылык алып келди да бул билимдер. Кийин аны болсо өзүбүз эле катып отура бербей, мугалимдерге, окуучу ата-энелерге Эне мектеби деген Instagram баракчабыз менен азыр 60 миңге жакындап калдык катталуучулары. Бүгүн сиздерден өтүнөмүн, катталып алыңыздар, бөлүшүп туруңуздар. Ошол билимдерди баары менен бөлүшкөнгө даярбыз. Instagramда күн сайын бирден экиден алып отурса деле, баягы билим тамчы болуп келет да. Бир жолу 2-3 саат угуп алып, эртеден кечке угуп алып, анан сонун толуп калдым дегенге болбойт экен. Ошон үчүн билимге сапар китебимдин аталышы. Бул жака катталып алса, күндө ушу бүгүнкүдөй жакшы сабактарды только онлайн форматта акысыз көрүп турушат. Эми, эмне үчүн мен эле азыр ыраазы болуп мектебимди эскерип атсам, бизге агайыбызга номер 3 эксперименталдык гимназиянын мугалимдерине мындай ыраазычылык каттар келет. Америкада окууга даярдыгым, Нью-Йорктон кат, Венгриядан ыраазычылык кат, Кытайдан кат деп. Мугалимдин бактысы, ата-эненин бактысы менимче мындай кат келсе, чынында өзүн бактылуу сезет да. Урматтуу эжеке агай, 11 жылымды мектепте уурдап койбоптурсуз.
Кийин дүйнөлүк аренага чыкканда университетте мен кыйналбай окудум. Окуп түшүнө алат экенмин, суроо бере алат экенмин. Лектор сүйлөгөндө укканды жана түшүнгөндө өзүмө керегин кабыл алганды билет экенмин. Ушундай сабакты мектепке киргизгениңиздерге ыраазыбыз деп кат жазышат. Ата-энелерге болсо, айылдасыз, чек арадасыз, өрүк тересиз, обом албагасыз. Ошондой болсо дагы ата-энелер мектебине катышкандан кийин мага сабак даярдоочу бурч уюштуруп, китепканама колуңуздан келген энциклопедия сөздүк китептерди алып келгенсиз, рахмат деп ата-энесиге ыраазычылык кат жазат. Менимче ушул ар бир адамдын көксөгөнү болуш керек. Окуучусунун жана баласынын жылдар өткөндөн кийин менин 11 жылымды билимге, тарбияга сугарып, жакшылыкка багыттапсыздар, уурдап койбопсуздар деп. Анан биздин дагы ыраазы болгонубуз бул схема. Бизде визуально адамдын жакшы эсинде калат да. Бул схемага жакшылап көңүл бурсаңыздар, бул агайыбыздын улуу максат, улуу күчтү жаратат деген бир ооз сүйлөмүнүн артында биз чоң масштабный пландарды коюп, проекттерди коюп, иштегенге, окуганга умтулуп келгенбиз да. Теп англис тилин үйрөнүп алсам болду эмес. Англис тилин жакшы үйрөнсөм, аны менен Кыргыз-Түркманстан университетинин эл аралык бөлүмүнө бюджетке өтсөм, ал деген эл аралык университет болгондон кийин Америкада, Малайзияда окуп келсем, андан кийин Европаны да ошону менен кыдырсам, анан окуп ал жерде көргөн жакшылыктарды Кыргызстанга алып келсем деген максатты цифрага көңүл буруңуз 8-9 класста койгонбуз. Анткени бизде инсан таануу деген сабак бар эле. Жазып алсаңыздар болот, бир жакшы идеялар, ойлор келип атса, жазып калсаңыздар сиздерге калат ал нерсе. Азыр сонун угула берет. Агайдын жана акыл эмгегинин маданияты китебинин сыртында ошон үчүн менин сүрөтүн коюп коюшкан. Бул менин мээси жок деген сөздү да уккансыздарбы? Ал өзү денебиздин 2%-ын ээлеп алганы менен 25% энергиябызды коротот экен. Ушул фактты билет белеңиздер, башка бир дагы бөлүгү санчалык көп энергияны коротпойт. Ошондуктан ал бир түн уктап чыгасызбы, 24 сааттан кийин 70% азыр уккан маалыматыңызды өчүрөт. Бир канча күн өткөндөн кийин такыр тазалап коет. Мектепте химия, биология, алгебра аябай окуганбыз, детально эстебейбиз. Эмне үчүн? Мээбиз тазалап турат. Перезагрузка кылабыз го телефонду дагы. Ошо сыяктуу. Инсан таануу сабагын мектептериңиздерге киргизсеңиздер болот. Менимче ар кайсы регион облустардан келдиңиздер, мектеп жабык пространство болбош керек да. Биздин 3-чү эксперименталдык гимназия мындай баарына ачык болгон экен, азыр эстесемчи. Дыйкан келет эле, комузчу келет эле, мыкты мугалими да келет эле, ишкери келет эле, дипломаттар келет эле. Ошо Улуу Британияда окуган Асель Доолеткелдиева деген эжеке гимназист бүтүрүүчү Камчыбек байке менен келген. Агайга ыраазычылык айтайык, студенттерге сүйлөп берейик деп, анан дүйнөнүн картасын көрсөтүп туруп, мен Британияда окуйм, Францияда болдук, дүйнө деген мындай бөлүктөрдөн турат деп айтып атса, менин жүрөгүм катуу согуп атат да. Анан Ойор Шукурбазор деген дагы сабак өтүлөт эле бизге, дүйнөнү алаканга салгандай көргөнгө жардам берген сабак. Ошондо биз өзүбүзгө уже профессияларды тандап алат элек. Мынакей, сүрөткө карасаңыздар, адамдын колунда дүйнө турат. Ушундай сезим сиздин азыр ичиңизде барбы? Дүйнөнү алаканга салгандай көрүп турасызбы? Көрүп, жок деген жооп келет да. Качан дүйнөнү алаканга салгандай сезим сизге келет? Билим даламетиңиз жана сезимдериңиз, адамгерчилигиңиз бийиктеген сайын эмне кай жака барат, эмне максатта иш болуп жатат, баарын алаканга салгандай көрүп, кайсы жерде окусам, иштесем элге көбүрөөк пайда, өзүмдүн да өнүгүүмө жакшыраак деп тандаганды үйрөнгөнбүз. Бул сүрөткө көңүл буруңуздар. Дүйнөлүк даражада ой жүгүртүү, дүйнөлүк даражада билим берүү, элестетсеңиз бул кайсыл жерде болуп атат? Кыргызстандын бүткөн жери Баткен. Баткендин бүткөн жери Лелек району. Лелек районунун бүткөн жери менин айылым. Менин айылымдан бир көчө өтүп аттасаңыз Тажикстанга кирип кетесиз. Бирок ошол жерде кадимки мамлекеттик мектеп, акысыз мектеп. Азыр ой кетип атат да, жеке мектеп болсо, балдардын саны аз болсо гана сапаттуу билим берсе болот деп. Жок. Эгер мугалимдер күн сайын окуса, ата-энелер ага кошулса, жана моундай жаңыча сабактар үйрөтүлсө, ошол чек арада деле сапаттуу билим алса болот. Жана ал балдар дүйнөдө, могу Германия, Франциядагы кыргыз окумуштуулары, студенттери жана мекендештерибиз. Булардын бир өзгөчөлүгү бар экен, булар баары билим мигранттары экен. Россияда көбүнчө кызмат көрсөтүү сервиске мигранттарыбыз барат, аны ичибиз атышат, балдарыбызды жакшы окугула, Россияга мигрант болбогула дейбиз го. А бул Германия, Франциядагылар болсо окуп кетиптир. Окуп бүткөндөн кийин ар кандай корпорацияларда немис, француздардан тең, даже выше посттарда иштешет экен.
Ушул жерде акыл эмгек маданиятында үйрөткөн ар бир адамдын супер күчү бар. Сиздин супер күчүңүз кайсы жерде? Жараткан бир гана бизге берген да ал супер күчтү. Колду башка койсоңуздар. Адамга гана берген. Ооба, ойлонуу мүмкүнчүлүгү, билим алуу, күн сайын үйрөнүү мүмкүнчүлүгүнү бизге гана бериптир. Ушул акылы менен, акыл эмгегинин маданияты менен иштеген мекендештерди Германия, Францияда көрдүк дагы. Ага экөөбүз бири-бирибизге улам айтып аттык да. Немис менен француздун баласыга жараткан күчтүүрөөк мээ берип туруп, кыргыздын баласына бир аз эскирээк же начар иштеген мээ берип кое албайт да, туура жараткан адилеттүү зат болгондуктан. Анан муну мекендештерибиз бизде эле эки колу бар, эки көзү бар. Бирок бир айырмасы балалыгынан билимге, тарбияга басым таштап окуган мекендештер ошолор менен тең ата, алардан жогору деңгээлде иштеп атышат экен. Демек маселе жаш чагынан, мектептен, бала бакчадан баштап балдарга билим баалуулугун сездире билиш жана өз алдынча билим алууну үйрөтүш экен. Агайда The Culture of Intellectual Labor деген темада IT конференцияда сабак өтүп бериңиз деп чакырышты. Акыл эмгегинин маданияты. Анткени ошол айтиби, жасалма интеллектпи, компьютерби, аны мотив көздү жумуп алып эле жаза бербейт да дейт уюштуруучулардын бирөөсү Айзада Жеке. Ар тараптуу билими бар, кругозору кенен адам гана айтини дагы интернет технологияларында жакшы өздөштүрүп кетет. Анан биз Германияга келип, Францияга келип, биздин өлкөгө ушул акыл эмгегинин маданияты, акылың менен иште, келечек акыл эмгегинин заманы дегенди жек кирели десек, сиз 7 облуска чакыруулар менен барып, бул темада лекция өтүп жүрүптүрсүз деп. Анан Германияга чакырып, Кыргызстан мугалимин сыйлаганды билет дегенди көрсөткүбүз келди, жана ушул темабызды уккубуз келди деп чакырган семинардан бул үзүндү сүрөттөр. Мен сүйүндүм. Булардын ар бири бир миллиарддаган инвестиция деп билем да. Бир күн Кыргызстанга келсе, келбесе деле ошол жакта туруп, кыргыздар кайсы жерде болсо деле мекениме жакшылык кылайын деп ойлонот экен. Мурун мен мынтип ойлочумун да, Кыргызстанда орточо билим деңгээли барлар калдык, күчтүүнүн баары кетип калды, өзүн куткарды деп. Жок, кыргыз кайсы жерге барса деле кантип салым кошсом мекениме деп ойлонот экен. Ошону мен булардан көрдүм. Жана акыл эс тарбиясына, акыл эмгегинин маданиятына көңүл бурса, ушул деңгээлдерге буюрса жетебиз. Анан акыркысы Африкага Teach for All деген программа менен иштеп жатабыз азыр. Сапаттуу, жеткиликтүү билим ар бир инсанга жетиштүү болсун деп. Анан агайыбыздын Африка деген тамашасы бар го. Ушуну менен жыйынтыктайын. Билимди баалуу деп билбегендер, тарбияны баалуу деп билбегендер, өзүнүн баласы, кошунасынын баласы эмес, өзүнүн баласынын билимине, тарбиясына кайдыгер карагандар. Сабагына кирип туруп, эптеп 45 мүнөт качаны өтөт экен деп карап, анан айлыгын күтүп алып чыгып кетип калган мугалимдер деп айтып туруп, мындайлар Кыргызстанда жок, Африкада бар экен дейт го. Несе анан баары күлөт да. Бул тамаша да. Бул тамаша. Анан ошентсе деле кээ бирөөлөр чыгып, агай сиз Африка деп айтасыз, анан сиз эл аралык даражадагы лектор болсоңуз, англис тилге которулуп, африкалыктар укса кабыл калбайбы дептир да бирөө. Ансыңады мен Африкага барып келдим, тамаша чындыгына жараша экен. Африкада мен адамдын эгер билим албаса, жумушу жок болсо жана баягы ишенимдери бекем болбосо, канчалык аянычтуу деңгээлге түшүп каларын өз көзүм менен ушул Африкада көрдүм. Лагос, Нигерияга бардым. Саат өткөндөн кийин YouTube'дан издеп көрсөңүздөр болот. Зуңулдаган чоң трасса считается Африканын өнүккөн мегаполистеринин бирөөсү. Машинелер өтөт, көчөнүн эки четинде жумушу жок, ачка, ысыкка куйкаланган адамдар жатат, эч ким иши жок алар менен. Неге андай деңгээлге жетип калды? Балалыктан мектепке барган эмес, окуган эмес, ата-энеси алдын ала эсеп менен аларды окута ала турганынбы деп туруп, педагогикалык маданияты жогорулатып, анан балалуу болгон эмес. Демек агайыбыздын тамашасынын астында деле чындык бар экендигин Африкага барганда көрдүм. Көрдүңүздөр. Ошол. Анан баарыңыздарды телефонду бир көтөрүп туруп, эне мектебине катталып алыңыздар, биз сиздер менен ошол жактан байланышта болобуз. 5 мүнөт сүйлөдүмбү, сөзүм пайдалуу болду деп ойлойм. Рахмат укканыңыздарга.